Баарына салам, бул баштан башта. Биз бүгүн Бишкек шаарына мэр болуп дайындалып, кайра бир күндө кызматтан алынган Эрмек Нургазиев тууралуу сөз кылабыз. Нургазиевдин кызматтан алынышы эл бул бийлик экенин, элдин пикири менен эсептешүү зарыл экенин түшүндүрөт. Эгер өлкөдө башаламандык болуп жатса, унчукпай аны айтуу керек. Бийлик укпай жатса, көчөгө чыгып айтуу керек. Эрмек Нургазиев 2020 жылы Кыргызстан партиясынан парламенттик шайлоодо талапкер болгон. Эмгек жолун 90 жылдары килем сатып баштаган. Андан кийин 2 кафе, автоунаа жуучу жай курган. Азыркы учурда Эмма Строй курулуш компаниясынын ээси. 43 жашта, 5 кыз, 1 уулдун атасы. 2019 жылы ал адвокат Ольга Новохадскаяны көптөгөн күбөлөрдүн көзүнчө бетке чаап жиберген. Адвокат бизнесмен кол көтөргөн учурда кош бойлуу болгонун, мындан улам боюнан түшүп калганын, бирок укук коргоо органдары Нургазиевди жоопкерчиликке тартышпаганын айткан. Нургазиев кол көтөргөнүн таңган эмес. Себеп дегенде кол көтөргөн видеосу соц тармактарга тарап кеткен. Бирок ал чагымга жооп кайтарып, рефлекс менен чаап алганын, мындан аял антипиар жасоо үчүн айтып жатканын билдирген. Бирок ошондой болгон учурда деле аял кишиге кол көтөрүү туурабы? Шайлоодон кийин эл 5 октябрда мына ушул мыйзам бузуулар менен жеңишке жетишкен Кыргызстан, Биримдик, Мекеним Кыргызстан партияларына нааразы болуп аянтка чыгышкан. Эгер кайра эле аталган партиялардын талапкерлери чоң маанилүү делген кызматтарга отуруп жаткан болсо, элдик толкундоолор эмне үчүн болду? Үмүт аттуу жигитибиз эмне себептен каза болду? Көптөгөн жарандарыбыз эмне үчүн жаракат алды? Баарынан кызыгы кош бойлуу аялга чоң муштумун салган Эрмек мырза 5 кызына кандай мамиле жасайт болду экен? Анан дагы өлкөбүздүн борборуна кантип кала башчы болом деди? Буга чейин Садыр Жапаров үгүт иштеринде кадр маселесине кылдаттык менен көңүл бурулаарын, баары конкурстук негизде татыктуулар гана келерин айткан. Демек Жапаров мына ушундай кадрлар тууралуу айттыбы? Анткени Нургазиев анын талапкерлигин президент өзү жактырганын айткан болчу. Эл бийликке качан татыктуу дайындоолор болгондо гана жардам берет. Муну бир эске алып коюңуз. Садыр Нуркожоевич, бийлик бул эл. Мэрлерди биз өзүбүз шайлагыбыз келет. Татыктуу, иш билгик кадрларды көргүбүз келет. Курулуш компаниялардын башчыларын эмес.